Жалпы шайлоонун жүрүшүндө жыйынтык боюнча саат 3кө чейинки проценти жогорулак болду. Кийин согундап кайра кечке маал күчөп 24.260 шайлоочу өзүнүн добушун берди. Бул жалпы акыркы тизме боюнча 28%дык түздү да. Жыйынтыгында ушул шаардык 41 мандатка процент бөлүнгөндө биринчи орунда 48-44% менен Жаңы Кыргызстан партиясы, 40,01% менен Адилет саясий партиясы жана 10% менен Эмгек саясий партиясы өтүштү. Бул мыйзамдуу эсептегенде кийинки жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча өзгөрүүдө 5% барьер, үчүнчү партия Эмгек партиясы 10% алды. Ушул эми проценттер менен жакын күндөрү ушул саясий партиялар өздөрүнүн 3 күндүк чечими менен очередность боюнча тизмени бергенде мандаттар толук бөлүштүрүлөт.